Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалымат борборунда вируска каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу акыркы маалыматтар менен бөлүшүүнү улантабыз. Биздин түз эфирде бул жолу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Нурболот Төлөшевич, сөз сизде, анда акыркы маалыматтар менен мекендештерге бөлүшүп өтсөңүз. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 19 июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 28 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 7, Чүй областынан 8, Ош шаарынан 5, Ош областынан 4, жана Нарын областынан 4 бейтап айыгып чыгышты. Лабораториялык тастыктоо жыйынтыктары терс республика боюнча бүгүнкү күнгө жалпы 1961 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылып отурат. Бир сутка ичинде лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 4534кө жетти. Ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен өткөн суткада 19 июнга карата республика боюнча дагы ошо COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын жаңы 132 учуру табылып каттоого алынды. Бишкек шаарында 48, анын ичинде башка шаарлардан келгендерден 4, жана ошо жергиликтүү жашоочулар, шаардын жашоочулары 44 учур. Чүй областында 38 учур катталып атат. Мунун ичинде Аламүдүн районунда 8, Сокулукта 123, Жайыл районунан 4, жана Панфилов районунан 3 учуру катталды. Ош шаарында 13, Ош областында 12 болуп жатат. Ош областында ошо Кара Суу районунан 3, Нокатта 5 учур болуп, Каракулжада 2 учур, жана Араван районунда дагы 2 учур табылды. Жалал Абад областында 11 учур болуп атат. Бул Жалал Абад шаарында 2, Сузак районунда 6, Аксы районунда 2 учур болуп атат, жана Токтогул районунда 1 учуру табылып чыкты. Нарын областында 6 учур болду. Бул Нарын шаарында 5 учуру шаарда, жана Актала районунда 1 учур катталды. Талас областында 4 учур катталып жатат. Мына 132 учурдун 66 учуру, 66 киши бул мурда лабораториялык тастыкталган COVID-19 менен турган байланыштагы кишилер болчу. Контактный катары деген ошо изилдегенде ошо өткөн суткада ошо 66 контактта болгон адамдардын ичинен ошо коронавирус инфекциясы жугуп атат. Бул 50% түздү. Ошол эле учурда сырттан алып келинген учурлары 7 болду. Бул жанакындай чет жактан келген биздин жарандар. Арасында ошол жанакы чоң жүк ташый турган чоң машиналардын айдоочулары болуп атат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү ушу 59 учуру, же болбосо 44,7% бул жалпы учурлардын, ушу 132 учурдун 59-у жанакындай инфекциянын деген очоктору, инфекциянын булагы табылбай, кандай шартта жугузуп алгандарын дагы мына биздин ушул адамдарыбыз, бизге кайрылгандардын жана табылып калган учурларда ошо кишилер айта албай жатышат. Мүмкүн ушул эсине сала албай коюшту, ошо кайсы жерден жуккандары. Дагы эле жалпы коомдук транспорттарды, же болбосо көпчүлүк жүрө турган жайларды ошол белгилеп кетип атышат. Ошон үчүн буга дагы бир көңүл буруп коюшубуз керек болуп атат. Ошентип бүгүн Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 2780 учуру катталып отурат. Анын ичинде Жалал Абад областында 206, Ош областында 286, жана Ош шаарында 307 учур, Чүй областында 307 учур болуп атат, Бишкек шаарында 916 болду, Баткен областында 40, Нарын областында 429, Ыскөл областында 33, жана Талас областында 25 учуру болду. Мурдагыдай эле статистикага кошулуп жүргөн 240 учуру биздин чет жактан келген мекендештердин арасынан ушу обсервацияга алып текшерүүдө табылган учурлар. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 544 бейтап бар.
34 оор абалда туруп атат, 6-сы реанимация бөлүмдөрүндө. Орточо абалда мына 110 бейтабыз бар. Канаттандырал калыбында турганы 400. Ошол эле учурда бүгүн 252 баягы госпитализацияга түшпөгөнү бар. Булар деген жаңы алгоритм боюнча ошо жанакынтип положительный чыгып калгандарды мына үй шартына дагы кармап аябай тыкыр медициналык көзөмөлгө өткөзүп аткан учурубуз. Бүгүнкү күнү чыгарылгандардын саны 1961 дагы кайталап коеюн. Бүгүн ошо каза болгондордун саны 32-ге жетти. Бүгүнкү күнү өткөн суткада 1950 жылы туулган бир эркек бейтап бизден Кыргыз-Түрк ооруканасында өзүңүздөр билгендей ошол жерде коронавирус менен жугузуп алып ооруп калгандарды дарылап ачылган оорукана эле ошол жерге келип 7-июнда келип түшкөн. Ошол учурда ошол келгени эки тараптуу пневмония болгон. Ошол эле учурда жанакындай дем алуу жетишсиздиги болуп, острый респираторный дистресс синдром болгон. Ошол эле учурда дарылоо процесси жүрүп, ошо дарылаганга карабастан ал акыбалы дагы оорлошуп, күндөн күнгө өтүп келип отуруп, акырында ошо сепсис дагы кошулуп, сопутствующий жанакы өзүнүн дагы мурдагы оорулар болгон, коронарный болезнь сердца деп жүрөк оорусу бар экен. Ошол эле учурда ушул COVID-19 жугузуп алган учурда инфаркт миокарда правого желудочка деп, кардиогенный шок, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных мозговых артерий деп, тромбоз сосудов левой верхней конечности деп, ушундай диагноз менен алынып, ушу дарыланып аткан. Бул учурда 25 майдан бери ошол бээнин сүтүн ичебиз деп өйдө теплый ключиге барып, ошол жерден температура көтөрүлүп, бул жака келип кайрылып, медицина мекемелерине да келип кайрылган. Ал жерден деген ошо дарылоо жыйынтыкты бербеген үчүн кийин текшерилип, ошол коронавирус инфекциясы деп жана күмөн саналып, подозрение алып, ошо больницага алып келип жаткызылган. Ол негизи тактикасы туура эле болгон. Бирок ошентсе дагы мына коронавирус инфекциясынан ошо каардуу жагы мынакей чыгып калды. Болгон дарылоо аракеттери жүргүзүлгөн. Жанакындай искусственный вентиляция легких аппараттардын баары кошулуп, ал жерде болгон күч аракеттер жумшалды эле. Бирок ошентсе дагы мына жыйынтыгын бербей, дарылоо реанимациялык шарттардын баарын колдонгонго карабастан, мына кечээ күнү бул бейтабыбыз каза болуп калды. Саламаттык сактоо министрлиги дагы ушул жакындарына жана туугандарына ушу терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бүгүнкү күнү 11.609 киши бүгүнкү күнү үй карантиндеринде медициналык көзөмөлдүн астына туруп атат. Бул жактар мурда тастыкталып турган ошо коронавирус жугузуп алган адамдар менен болгон контакттагы адамдардын саны ушул болчу. Мындан тышкары дагы обсервациялык иш-чаралардын баарын дагы эле улантып аткан учурубуз. Уважаемые соотечественники, разрешите поделиться статистической информацией на 19 июня 2020 года. За последние сутки из стационара выписано 28 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В Бишкеке выписано 7, в Чуйской области 8, в городе Ош 5, в Ошской области 4 и в Нарынской области 4 пациента. При выписке результаты лабораторных исследований были отрицательные. Всего за все время выписано 1961 пациент. Проведено за последние сутки 4534 лабораторных исследования, в результате которых было выявлено еще 132 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это в Бишкеке 48 случаев,
из которых 4 случая это иногородние наши граждане, 44 это горожане. В Чуйской области 38 случаев, из них в Валамюдынском районе 8, в Сокулукском районе 23 случая, в Джаильском районе 4 случая и в Панфиловском районе было выявлено 3 случая. В городе Ош 13 случаев, в Ошской области 12 случаев, это в Карасуйском районе 3 случая, в Наукатском районе 5 случаев, в Каракульдинском районе 2 и в Араванском районе 2 случая. В Джалабадской области было выявлено 11 случаев, из которых в городе Джалабад 2 случая, в Сузакском районе 6, в Аксыйском районе 2, в Токтагульском районе 1 случай. В Таласской области было зарегистрировано 4 случая. В Нарынской области 6 случаев, из которых в городе Нарын 5 и в Акталинском районе 1 случай. Таким образом, в Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 2789 подтвержденных случаев инфицирования COVID. Из этих всех случаев на Джалабадскую область приходится 206 случаев, Ошская область 286, город Ош 307, в Чуйской области 307 случаев, в Бишкеке 916 на сегодня, в Баткенской области 40, в Нарынской области 429, в Иссыкульской области 33, в Таласской области 25 случаев. И также 240 случаев, которые были выявлены ранее среди наших соотечественников, которые вернулись из-за границы. Таким образом, на сегодня коронавирусная инфекция охватывает практически во всех областях нашей страны, регистрируется, во многих районах регистрация. Вот я не зря на этом остановился, потому что коронавирусная инфекция вот на сегодня имеет тенденцию появления практически в любом районе нашей республики. На сегодня в стационарах находится 544 пациента, из которых в тяжелом состоянии 34, 6 в реанимационных отделениях, в средней тяжести 110, 400 в удовлетворительном состоянии, 252 это бессимптомные формы заболевания. Выписано 1961 пациент, умерло на сегодня уже 32 случая. И Министерство здравоохранения с глубоким прискорбием вынуждено еще раз проинформировать вас о еще об одной смерти от коронавирусной инфекции. Мужчина 1950 года рождения, житель города Бишкек, обратился 7 июня текущего года в Кыргызско-турецкую больницу, где, как вы знаете, мы ведем прием и лечение больных коронавирусной инфекцией. Вот. При поступлении была внебольничная двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность 3-й степени, острый респираторный дистресс-синдром развился, сепсис и сопутствующие болезни, это коронарная болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, правого желудочка, кардиогенный шок, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, тромбоз сосудов левой верхней конечности. То есть вот такие осложнения проявились у этого больного. Из анамнеза с 25 мая он находился на теплых ключах, на кумысолечении. 30-го повысилась температура, он был вынужден обратиться в медицинские учреждения по месту жительства. Несмотря на назначаемое лечение, состояние не улучшалось, и больной был вынужден обратиться за специализированной помощью. Были проведены исследования, и он был госпитализирован в указанную больницу. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние больного прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность, снижение сатурации, тахикардия. Он был подключен к неинвазивной искусственной вентиляции легких,
были подключены все кислородные аппараты, подключено все необходимое лечение, но несмотря на это лечебные наши мероприятия и реанимационные мероприятия не дали результатов, и в прошлые сутки больной скончался от указанных вот таких осложнений и тяжелого состояния. Министерство здравоохранения с глубоким прискорбием выражает соболезнования родным и близким данного человека. На сегодня мероприятие продолжается. 11 609 человек находятся под домашним карантином, под медицинским наблюдением. Это лица, которые были в контакте с ранее подтвержденными случаями коронавирусной инфекции. Обсервационные мероприятия продолжаются. Вот на сегодня вот у меня такая статистическая информация. Нұрболат Төлешевич, рахмат майыңызға. Урматтуу мекендештер, сіздер түз берүүлөрдү ЛТР, КТРК, Алату 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун, Кабар маалымат агенттигинин, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиолорунун, Менгаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан уктуңуздар. Мындан тышкары ЛТРнин YouTube каналынан, Facebooктагы Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радио баракчаларынан тааныша алдыңыздар.